Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. 11-класс үчүн. Дептер, китептериңерди камдап, жазуу үчүн ручкаңарды даярдагыла. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз менин атам жана энем. Бул кептик темабыз, ал эми публицистикалык стиль, бул грамматикалык темабыз. Теманы жазгыла, мындан кийин көнүгүүлөр иштейбиз, аларды дептериңерге жазгыла. Демек балдар, темага киришерден мурда биз мээге чабуул жасап алайлы. Апа. Ушул апа деген сөздү биз ыр аркылуу 5 сезим менен берип көрөбүз. Дептерге жазабыз. Муну көчүрбөйсүңөр, силер бул суроого жооп бересиңер. Апа. Демек, апа дегенде биз эмнени көрдүк? Эмне көрдүңөр силер? Ар бириңер өзүңөр элестеткиле дагы, өзүңөрдүн апаңарды элестетип, эмнени көргөнүңөрдү жазгыла. Экинчи сапка. Эмне угулду? Апа дегенде кулагыбызга эң биринчи жаңырган үн эмне болот? Кимдир бирөө үчүн алдей ыры, кимдир бирөө үчүн жагымдуу сөз, дагы кимдир бирөө үчүн ашканадагы идиш аяктын тырыктаганы, ар ким өзүнүн элестетүүсү менен, өзүнүн фантазиясы менен жазсын. Үчүнчү сапка апамдын жыты. Апабыздын жыты. Ар бир апанын өзүнүн жыты бар, аны ар бир бала өзүнчө элестетет. Муну жазабыз. Менин апамдын жыты моундай жыт, буркураган мына ушундай жыты бар деген. Төртүнчү сапка. Кандай даам эске келди? Апа дегенде силердин эсиңерге биринчи кандай даам эсиңерге келди? Муну жазабыз. Ал эми бешинчи сапка болсо, жан дүйнөм эмнени каалады? Апа деген сөздү укканда эмне кылгыңар келди? Азыр ушул учурда, ушул видеону көрүп турган учурда эмне жасагыңар келди, эмне кылгыңар келди? Демек, ушул 5 сезимди жазып чыгабыз балдар. Андан кийин ата. Ата деген сөзгө акро ыр жасайбыз. Акро ыр дегени балдар баш тамгадан ыр кура деген да. Демек, ата деген сөздү биз тигинен жазып алабыз дагы. Ар биринен башталган сөздөр жазабыз. Ата. Мисал үчүн, ыр курбай турган болсок, абдан акылдуу менин атам тарбиялап өстүргөн ушул жылга чейин деген сыяктуу, ушул сыяктуу кылып, бир аз болсо да уйкаштырып, сөздөрдү көркөмдөп, ата деген сөздөн акро ыр жасайбыз. Демек, бул апа жана ата деген сөздү биз бекеринен айтканыбыз жок, анткени биздин бүгүнкү темабыз бул менин атам жана апам. Балдар, ар бирибиз өз ата энебиз тууралуу айтып бере алышыбыз сөзсүз зарыл. Айтып беришибиз керек ата энебиз тууралуу сабаттуу, кепти туура куруп, кооз, көркөмдөп айта алышыбыз керек. Мисал үчүн, мына мен атам менен апам жөнүндө ушул сөздөрдү айта аламын. Кулак салып угуп тургула же окуп чыккыла өзүңөр. Менин атамдын аты Абдыкаар. Ал мугалим болуп иштейт. Атамдын мүнөзү жумшак. Биздин эркиндиктерибизди чектеп, эч катуу айткан эмес. Ар тараптан колдоо көрсөтүп турат. Апамдын мүнөзү тескерисинче. Кызга 40 үйдөн тыюу деген макалды кулагыбызга куюп чоңойтту. Ошентсе да, анын берген тарбиясы менен жашоодо көп нерсеге жетиштик. Өмүр бою мугалимдик кесипти аркалады. Азыр ардактуу эс алууда, неберелерин карап отурат. Эч бир ата эне баласын жаман болсун дебейт. Алардын эмгегин акташыбыз керек. Демек, силер дагы балдар ушул сыяктуу кылып, кыска болсо да өзүңөрдүн атаңар жана апаңар жөнүндө айтып бере алышыңар керек. Эми текст окудук, мазмунун түшүндүк, кайсы стилде жазылганын ойлоп көрөбүз. Кайсы стилде жазылды? Илимий стиль, көркөм стиль, иш кагаздары стили, сүйлөшүү стили же публицистикалык стиль. Кайсы бирине жакын?
кайсы стиль экендигин эмне менен далилдейт элеңер? Кайсы сөздөр менен? Эгер тапкан болсоңор эң жакшы, таба албаган болсоңор, анда бул балдар публицистикалык стилде жазылды. Эмне үчүн публицистикалык стилде? Бул жерде көркөм стилге таандык сөздөр да бар деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок бул жерде аягында биз алардын эмгегин акташыбыз керек деген чакырык, уран, үндөө бар экен. Публицистикалык стилге дал мына ушул чакырык үндөөлөр мүнөздүү балдар. Публицистикалык стиль деген эмне? Өзүңөр ойлоп көргүлө, публицистикалык стилде эмнелер жазылат эле, анын башка стилдерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт эле, кайсы жерде биз публицистикалык стилде жазылган эмгектерди кездештиребиз? Бир саам ойлонуп көргүлө. Демек, публицистика латынча publicius деген сөздөн алынып, көпчүлүк, коомдук деген маанини билдирет экен балдар. Публицистикалык стилдин башка түрлөрүнөн айырмаланат. Анда коомдук саясий лексика терминдер көбүрөөк болот. Саясий лексика бул саясий лексика деп коебуз. Кандай сөздөр десек, мисалы үчүн мына бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана Кытай Эл Республикасынын премьер-министри жолугушууга келди. Же болбосо Кызылкая шаарында өткөн жуманын акыркы күнү саясий курултай болуп өттү деген сыяктуу терминдер кездешиши мүмкүн. Демек, ал далилдүү, чыныгы, элдик мазмунда болуп, түшүнүүгө жеңил болуш керек экен. Себеби аны бүтүн баягы карапайым калк дагы окуйт, илимий кызматкерлер дагы окуйт, окуучусу да окуйт, башкасы да окуйт. Ошондуктан бул түшүнүүгө жеңил, окууга кызыктуу, көркөмдүк да болот экен. Ошондой эле курч сөз каражаттары менен жазылыш керек экен. Курч сөз каражаттары деген аябай өтмө маанидеги сөздөр кездешет. Публицистикалык стилдин милдети балдар коомдук турмушта, саясий чөйрөдө, эмгек процессинде же чет элде болуп жаткан алдыңкы идеялар, өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарды өз убагында элге тез, таасирдүү, жеткиликтүү баяндоо. Ал окуяларга карата коомчулуктун пикирин пайда кылуу, агитациялык, пропагандалык ролду аткаруу болуп саналат. Демек, публицистикалык стилде илимий стилдин да, көркөм стилдин да белгилери сакталат. Байкап көрсөңөр, демек, терминдердин колдонулушу бул илимий стилге ыктаса, ал эми могу көркөмдүгү, курч сөздөрдүн колдонулушу көркөм стилге ыктап турат экен. Экөөсүнүн ортосундагы аралашма стиль десек болот экен. Мисалы үчүн публицистикалык стилде биз күнүмдүк турмушта көп жерден эле жаңылыктарды угуп атабыз, биз социалдык тармактардан, же болбосо YouTube каналынан деле, башка жактардан ар түрдүү формада алабыз, телевизордон алабыз, радиодон алабыз, видео форматта, түрдүү форматта ушундай публицистикалык стилдеги иштерди алат экенбиз. Публицистикалык стилде төмөнкү материалдар жазылат балдар. Жаңылыктар, маалыматтык аналитикалык кабарлар, эл аралык кабарлар, радио телекабарлар, очерк, интервью, газетадагы макалалар, филетон, ораторлордун сүйлөгөн сөздөрү жана репортаждар кирет. Очерк менен филетон силерге тааныш эмес болушу мүмкүн. Бул экөөсү көркөм стилге да бир аз ыктап кетет. Белгилүү бир так окуялардын негизинде жазылган. Курч мындай чыгармалар деп атап койсок болот да, очерк. Демек, ушул иштер публицистикалык стилде жазылат экен. Анда балдар тапшырма алгыла. Демек, бүгүнкү темадан улам, атам, апам жана мен деген темада
спорттукту, ырдообу, комузбу, тамак ашпы, мелдеш өткөндүгү тууралуу газетага кабар жазасыңар. Силер кабарчынын ролунда болосуңар. Биздин кабар жаза турган темабыз атам, апам жана мен. Ушул темада кааласаңар спорттук мелдеш өттү дегиле, кааласаңар ырдоо, кааласаңар тамак аш конкурсу болуп өттү дегиле дагы ушул бирөөсүн тандап алып кабар жазасыңар. Кабарда балдар төмөнкү суроолорго жооп сөзсүз болуш керек. Эмне болду? Каерде өттү? Качан өттү? Эмне тууралуу? Кимдер катышты? Эмне себептен жыйынтыгы кандай болду? Анткени силердин кабарыңарды окуган ар бир ошол окурман ушул тема боюнча толук суроолоруна жооп алыш керек экен да. Силердин кабарыңарды окугандан кийин бул каерде болду? Эмне үчүн болду? Кимдер катышты? Эмне үчүн болду деген сыяктуу суроолорду бербеш керек экен. Бул суроолорду силер ирети менен жазып алып ушуга эле жоопту жазып койбогула. Кадимкидей интернет барактарын карап көргүлө, кабарлар кантип жазылат. Бүгүн Кызылкай шаарында, Кызылкай шаарынын мэриясынын чоң залында чоң программадагы жыйын болуп өттү. Бул суроолорго ирети менен болбосо деле боло берет балдар. Кыскасы ушул суроолорго жооп болушу керек. Тапшырмаларды аткарып өз мугалимдериңерге жибергиле балдар.